белгилүү бизнес тренерлердин бири. Мен өзүмдүн кесибимде номер 1-мин. Айыл жергесинде жаштар менен айылдарга сабактарды бекер өтөм. Көрсө кеңешти сатса болот экен. Актурбак күрүчүнүн келечеги абдан чоң. Баткен насыбайы бул бренд. Баасын көтөргөндөн кийин силерге башка клиенттер келет. Сөзсүз түрдө бизнести баштаганда келишим түзүш керек. Ийгиликтүү бизнестерде болгон, ийгиликсиз бизнестерде болгон, алдап кеткен учурларда болгон дегенде болот эмнелерсиздер. $4000 берген. Сиз 5 жылдын ичинде уже мыкты консультант боло аласыз. Азамат Аттокуров, бизнес-консультант, сертификациясын өткөн 2015 жылы. Ушул Кыргызстандагы белгилүү бизнес тренерлердин бири. Мен өзүмдүн жумушумду сүйөм, консультация бергенде сүйөм, сабак бергенде сүйөм. Мен элге керек жумушчу кылып жатам. Жана мен өзүмдүн кесибимде номер 1-мин. Мен сертификациядан өткөм, экономикага эмгек сиңиргем, отличнигимин. Бир тренингден кийин мен коллегаларым айтып койгон бизнес даватчысың депчи. Себеп дегенде мен айыл жергесинде жаштар менен айылдарга сабактарды бекер өтөм. Эмне себептен? Себеп дегенде бул менин миссиям. Кыргызстандагы ишкерлердин санын көбөйтүү боюнча. Мен кеп кеңеш берип, Кыргызстанга ушундай салым кошом. Бизнес даватчы деген бул элет айылдагы болгон жөнөкөй карапайым элдерге бизнеске болгон үндөө, үгүттөө, үйрөтүү иштери. Консультант деген профессияны мен билген эмесмин мурун. Мен бул профессияга 30 жашымда эле келдим. Себеп дегенде Москвадан келгенден кийин мага бардыгы тең кеңеш сурап башташты да. Көрсө кеңешти сатса болот экен. Мен ушул тарапта окудум. ЕБРдин курстары бар эле, ошол консультанттар үчүн ошол курстарды бүтүрүп, андан кийин иштеп баштадым. Албетте башында кыйынчылыктар болду, түшүнбөстөр болду, бирок жыл сайын аракет кылып атып, мен ошол алдыңкы консультанттардан болдум Кыргызстанда. Кечээ жакында ЕБР мага дагы наам берди. Көрсө мен ошол 15-18 жылда бир дагы нааразы клиентим болгон эмес экен. Ошол клиенттерди дайыма ыраазы кылып, ыраазы болмоюнча кое бербей, жумуштун майын чыгарып, аракет кылыш керек да, таштап койбой. Эгерде ишенсе адам, анда болот. Мисалы үчүн, көп кыздар карта желаний тагат, ошол жерге келечектеги өзүнүн кыялын. Бул нерсеге мен ишенем. Себеп дегенде ошол кыял кийин максатка айланат. Негизи келечек кыялдан башталат. Демек кыялданыш керек экен, ишениш керек экен ошого. Эң башкысы бизнесте бул карым-катнаштарды түзүү. Же болбосо нетворкинг дейт. Мисалы үчүн сиз бирөөдөн кандайдыр бир нерселерди ижарага алсаңыз болот, же алмашып алсаңыз болот. Демек баштаганда бизнесте чакан нерседен баштайт экенбиз. Чакан бизнестер мисалы үчүн $500, $1000 тапса, чеги жок. Мисалы үчүн биздин миллиардерлерибиз белгилүү Илон Маск сыяктуу, жанакы Цукерберг сыяктуу көп ишкерлер бар. Эч кандай чек жок. Киреше блок аргандай, эми орто эсеп менен бир жылына былтыры декларация төктүм 4 миллион сом. Баткенде өнүгө турган нерсе бул биринчиден ошол өрүктү кайра иштетүү, кургатуу, сироп чыгаруу, жана ошондой эле күрүч, Актурбак күрүчүнүн келечеги абдан чоң, өзүнчө бренд болуп калды. Андан кийин келечекте Баткенде мен ойлойм медицинский университет ачылат деп. Себеп дегенде бул жерде аэропорт бар, жанакы окуу майнасы дагы арзан. Ошол себептен келечекте медициналык университет дагы бул жакта ачылат. Жеке частный болобу же мамлекеттик болобу дегендей. Андан кийин бренд болуп калды Баткен насыбайы. Бул бренд. Менин жумушумда шыктандырган нерсе күйгөн көздөр да, мындай жалындуу жаштардын көздөрү. Баягындай билимге болгон кызыгуусу арткан балдарды көргөндө мен ошолорго өзүмдүн маалыматымды, билимди бергим келет. Ошолор мени шыктандырат. Жумушумда эмне кыжырдатат? Келишим бузуулар. Мисалы үчүн сөзүнө турбаган ишкер болсо, сөзүнө турбаган жабдуучу болсо, же партнер болсо, ошол кыжырлантат. Эсте калган учурлар мына жакында эле болду. Караколдо Гүлзара деген кыз, немис тил мугалими, күйөөсү экөө каток кылат. Катоктун аты А4. Ошол катокто баасы аябай арзан экен, 100 сомдон. Баягындай убактысы ченелбеген тейлөө көрсөткөн катоктун. Аны мен айттым, 100 сом абдан эле арзан. Андан көрө сен конкуренттер менен сүйлөшүп, договор кылып, баасын көтөргүлө 150-гө. Эгерде барыңар тең 4 каток бар экен, 4-өңөр тең көтөрсөңөр, анда силер көбүрөөк кеш табасыңар. Десем ал коркот.
Жок агай анда келбей коет, келет дедим. Баасын көтөргөндөн кийин силерге башка клиенттер келет. Мисалы үчүн эгерде мурун силерге кичинекей балдар келсе, азыр силерге баягындай влюбленный парочка келет десек болот. Чоңдор келип калат десем, алар сүйлөштү дагы көтөрдү багы 150гө. Былтыры сезон узун болгон. Ноябрдан баштап мартка чейин. Быйыл сезон кыска болду. Декабрдан февралда бүтүп калды. Бирок Гүлзира күйөөсү менен 2 эсе көп акча таптыр, 4 миллион сом. И жумушунан кеттиктир. Бизнесте албетте ишениш керек, бирок келишим менен иштеш керек да. Келишим түзгөндү унутпаңыздар. Сөз түрдө бизнести баштаганда келишим түзүш керек. Мисалы үчүн эгерде сиз эшик, терезе же болбосо кандайдыр бир эмерек, мебель заказ берсеңиз, сөз түрдө келишим кылыш керек дагы. Ошол келишим менен иштеңиздер. Алдап кетүү амалдары азыраак болот да. Анан кийин жанакындай семейный бизнес болот да, үй бүлөлүк бизнес болгондо алдына сүйлөшүп алыңыздар дагы, өздөрүңөрдүн иш функцияларын жазыңыздар дагы, кагазга түшүп келишим менен иштеңиздер. Кийин урушканда кокус анда үй бүлөлүк мамилеге дагы терс таасир алып келет. Мен өзүм инвестор катары өзүмдүн окуучуларыма акча бөлүп берип турам. Агай мындай идея бар эле деп бизнес план жазып келет, анан мен кошулам. Анан кээ бирки бизнесмендер ишин так жана дана аткарбай коет. Анан бизнестер жокко чыгып кетет дегендей. Ийгиликтүү бизнестер да болгон, ийгиликсиз бизнестер да болгон, алдап кеткен учурлар да болгон дегендей болот андай нерселер. Эң башкысы келишим кылыш керек да. Бир күндө мисалы $4000. Мен кээде досторум айтып калат, Азамат сен кыйын сатасың депчи. Мен үйүмдү сатып бер деген, анан аны бир күндө эле саткам. Анан $4000 берген. Жөн эле реклама бергем, реклама берип, жанакындай арагандай немелерди илип дегендей, баннерлерди илип, кызыктырып адамдарды. Анан саткам. Жаңы бизнес баштаганда биринчи өзүңөрдүн сүйгөн жумушуңарды билишиңер керек. Кандай жумушту мен сүйөм? Экинчиси элге керектүү нерсени кылыш керек. Базарды изилдеп, эмне жетишпейт. Базарды изилдегенде биз байкайбыз да, мисалы үчүн эмнеге кезек көп? Мисалы, больницаларга, бала бакчаларга, процедурный кабинет, эмканаларга кезек көп болот. Демек, ошол кезек силерге мындай сигнал болуп турат да. Экинчиси бул стабилдүү, жыл сайын кымбат баа. Мисалы, малина. Малина орто эсепменен 200 сом болсо, жыл сайын 200 сом болуп тура берет. Анткени малина жетишпейт дегенди билдирет. Эгерде бир нерсеге баа бийик болсо, анда ошол бизнести кылган жакшы. Жана ошол экинчиси өзүңөрдүн кесибиңерде, сүйгөн жумушуңарда номер 1 болуш керек дагы, дайыма окуш керек дагы, өзүңөрдүн билим деңгээлиңерди жогорулатыш керек. Эми азыр баягы неме деп коет эмеспи, инфо-цыган дегендер аябай көбөйүп кетти. Баягы билими жок, эми баягы интернеттин күчү менен эле күчкө салып, бардыгы эле коуч, тренер болгусу келет. Бирок мен айтып коет элем, консультант деген жумуш бул оңой жумуш эмес. Сөз түрдө окуудан өтүш керек, өзүнүн окуусу болот. Сертификациядан өтүш керек, далил болуш керек, сен консультантсың деген. Андан сырткары этиканы сакташ керек. Биз консультанттардын өзүбүздүн клубубуз бар. Ошол клубда бизде жанакы этика кодекси бар. Иштегенде этика кодексин сакташ керек. Мисалы кандай? Эки конкурентте сен дароо бир маалда консультация бере албайсың. Анткени алар конкурент. Кээ биркилер болсо бардык компанияларды айырмасы жок, бардыгына эле консультация бере беришет да. Бул туура эмес нерсе. Консультант болом дегендер ушул Кыргызстанда белгилүү болгон консультанттар менен таанышып, аларга шакирт болгонго аракет кылыш керек. Мен үйрөнөйүнчү, мен сизге жардам берейинчи, бекер иштеп берейинчи депчи. Анан кийин ошол консультант менен чогуу жүрүп, көп нерсени үйрөнөт да. Анан тезирээк да үйрөнөт. Мисалы үчүн, эгерде сиз банкка барып иштесеңиз, банкта кассир болосуз, анан может кредитный специалист болосуз, өсүүңүз абдан жай болот. А эгерде консалтингке кетсеңиз, сиз 5 жылдын ичинде уже мыкты консультант боло аласыз. Үндөйм бизнеске, үгүттөйм, үйрөтөм.